Салам üyesi dünösүн жактыруучулар. Бүгүн силер менен кызык болгон жаңылыктар менен чогуу таанышабыз алда. 77 килограмм салмактагы чемпион Камар Усман достор. Леон Эдвардс менен саллашып, аны жеңгенден соң экинчи дивизионго өтмөкчү. 83 килограмм салмактагы чемпион Исраил Адисана мекендеши болгон үчүн бул күнгө чейин өтпөй жүргөнүн билдирген эле Усман. Мына эми дагы бир реванш Леон Эдвардс менен болуп, чыныгы чемпион экенин далилдегиси келген. Прокаска же болбосо андан кийин Ямбла Хош кимиси болбосун, булар менен саллашыры тууралуу ою бар экенин айтып өткөн Усман. Жана чыныгы чемпион ким экенин далилдегиси келерин дагы бир доказательство кылып коеюн деген орусча айтканда. Эми алдыңкы убакыттарда бул нерсени көрсөтөбүз. Бир нерсени анык билели, Усман чемпион үчүн кайсы салмакта болбосун чемпиондук үчүн саллаша берет. Кичине болобу, чоң болобу, кайсы салмакта болбосун бул нерсеге чоң шанс ачылды. Бирок менин оюмча 93 килограммга өтүү Усманга оорлук кылып койбойбу достор. Силер кантип эмне деп ойлойсуңар? Эгерде рингке түшүп калса ал салмактагылар менен. Кийинки жаңылык. Магомед Анкалаев аттуу чечен мушкерин баарыбыз тааныйбыз. Бул күнгө чейин достор Тиаго Сантос аттуу мушкер менен урушуп, очко боюнча жеңген болчу. Ошол учурда Дануа чемпион үчүн атайы эки мушкердин кимиси жеңсе, чемпион менен кездештирүү тууралуу планы бар экени айтылган. Мына эми чехиялык мушкер Иржи Прокаска менен түшүүсүнө чоң мүмкүндүк бар. Бул тууралуу Анкалаевда коркунучтуу эмес экенин жана ушул жылы чемпион болоруна ишенүүдө. Анын мүнөзү гана болбосо, удары күрөштөрүнө тездигине чоң баа бере албашын айтып өткөн Анкалаев. Прокасканы жана Анкалаевди араңарда таныгандар, тааныбагандар бар достор. Таныгандар менден силерге чоң респект. Эгерде чоң салмактагы мушкерлердин саллашуусу кызык болсо, оюңарды же лайк басып өткүлө достор. Ошол мага маанилүү эң негизгиси.